Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Орус аскерлери Азовстальга кайрадан чабуул жасай баштады. Орусиянын куралдуу күчтөрү өздөрү камоолго алган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун аймагына кайрадан чабуулун жандатып, улам сокку уруда. Бул тууралуу Украинанын башкы штабы кабарлады. Орус аскерлери заводду артиллерия, авиация жана ракеталар менен аткылоодо. Иш жүзүндө алар заводдун ичине киришти. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор ачылаарын билдирген. Бирок расмий Киев заводдун аймагы аткылоо аз убакытка гана токтоп, кайрадан уланганын билдирүүдө. Ал жакта жүргөн Украин жоокерлери дагы ушул маалыматтарды кабарлап, аларды дагы куткарууну чыгууну Киевден өтүнүүдө. Аскерлер Бириккен Улуттар уюмуна, Туркиянын жана башка өлкөлөрдүн президенттерине дагы жардам сурап кайрылышты. Орусиянын чабуулду убактылуу токтото туруу жарыясына карабай, аткылоосун улантып жатышкандыгын Улуу Британиянын чалгын кызматы дагы кабарлады. Мунун себебин алар орус Владимир Путиндин 9 майда Мариуполь толук алынгандыгын, жар салуучу символикалуу жеңиш керек болуп жаткандыгы менен түшүндүрүлдү. Мунун алдында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мариуполь шаарындагы ичинде Азовсталь заводунун аймагында 500дөй адам Украин бийлиги көзөмөлдөп тургандыгын, аймактарга чыгарылгандыгын билдирген болчу. Ал жакка кезектеги гуманитардык автобустарды колоннасы жөнөтүлгөнүн Гутерриштин орун басары Мартин Гриффитс маалымдаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгиндеги жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймактары орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган Украин аскерлери гана каршылыгын улантып толугу менен курчоодо алган. Заводдун жер төлөсүндөгү баш калкалоочу жайларда миңдеген украиналык жашынып жаткандыгы айтылган. Шаарда канча киши каза болгону белгисиз. Жергиликтүү бийликтер кеминде 20 миңдей адам өлгөндүгүн, шаардагы курулуштардын 90% такталбагандыгын кабарлоодо. Ички иштер министрлиги Орусия-Украина согушуна байланыштуу символдорду бөгөттөйт. Ички иштер министрлиги жеңиш күнүнө карата улут аралык кастыкты козутууга бөгөт коюу жана мамлекет кызыкчылыгына шек келтирүүнү алдын алуу үчүн Орусия менен Украинанын кагылышына байланыштуу сүрөттөрдү, эмблемаларды жана атрибуттарды жайылтпоого чакырат. Министрликтин басма сөз борборунун жетекчиси Тилек Оторов азаттыкка, чагымчылдыкка жол бербөө үчүн түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын айтты. Ички иштер органдарынын өздүк курамы 10 майга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Бул бизге коомдук тартипти, коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча тиешелүү чаралар иштелип чыккан. Аскердик формаларды сатуу же ижарага берүү мамлекеттин алектенген дүкөндөрдүн ээлери, сатуучулары мындан сырткары 9 майда өткөрүлүшү Өлбөс полк Кыргызстан жөө жүрүшүн уюштуруучу менен алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек мэриясы билдиргендей 9 майда түштө майрамдык концерт, жеңиш аянтында түрдүү иш-чаралар болот. Ушул эле күнү салтка айланган Өлбөс полк жүрүшү уюштурулат. Коргоо министрлиги быйыл Ала тоо аянтында аскердик парад болбой тургандыгын билдирип өткөн. Булак Назар Ньюс. Эл аралык донорлор Украинага $6,5 миллиард каражат чогултту. Варшавада бейшемби күнү болгон эл аралык донорлордун конференциясында Украина үчүн жалпы дүйнө коомчулугу $6,5 миллиард каражат чогулганы маалым болду. Бул тууралуу Польшанын премьер-министри Матуеш Моравецки билдирди. Чогулган каражат украиналыктарга гуманитардык жардам жана өлкөнү кайра калыбына келтирүүгө багытталган. Конференцияда Украинанын президенти Владимир Зеленский видео байланышка чыгып сүйлөдү. Ал бийлик согуштан кийин жапырт калыбына келтирүү планын түзүп жаткандыгын айтты. Киев экономика мектебинин алдыңкы КСЕ институту аналитикалык борборунун эсеби боюнча Украинадан согуштан берки чыгымы азыркы тапта $600 миллиард чукулдап калды. Варшавадагы жыйындын соңунда сөз сүйлөгөн Украинанын премьер-министри Денис Шмыгал өлкөнү кайра калыбына келтирүүдө негизги булак Орусиянын каражаты болушу керектигин белгиледи.
жарым-жартылай биздин өнөктөштөр калганын өз бюджетибиз каржылайт. Негизги каражаттын булагы агрессордук акчага болууга тийиш. Азыркы тапта Орусиянын болжол менен 300 миллиард доллардай активин эсеби жабылган. Эгер орус олигархтарынын бул каражаттарын кошсок 500 миллиард доллар чыгат, деди Шмыгаль. Анын айтымында Украин бийлиги Орусиянын эсебинен жабылган каражаттарды алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Согуш башталгандан бери Украина эл аралык коомчулуктан курал-жарак жана накталай каражат түрүндө 12 миллиард доллардык жардам алган. 8-9 майда Киевде эч кандай иш-чара болбойт. Киевдин мэри Виталий Кличко 8-9 май күндөрү шаарда жеңиш күнүнө карата эч кандай иш-чара өткөрүлбөй тургандыгын билдирди. 8-9 май күндөрү аскердик командачылык Киевде жана облуста коменданттык саат киргизүүнү азырынча пландай элек. Шаарда бул күндөрү дагы иш-чара өткөрүлбөйт, анткени эске сала кетейин. Аскердик абал учурунда массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Кимдир бирөө гүл коюуга баргысы келсе, аны өзүнчө жасай алат, деп жазган Кличко өзүнүн Telegram каналында. Ал белгилегендей, бул күндөрдү көчөлөрдү кыдырып, коомдук тартипти сактоо күчөтүлөт. Белгилей кетсек, 9 майда улуу ата мекендик согушундагы жеңиштин 77 жылдыгы белгиленет. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинге кабылган келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна тартып, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат, деп айткан. Бишкекте кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтун биринчи жолугушуусу өттү. 2022 жылдын 5-7 май күндөрү Бишкек шаарында Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелеринин макулдашуу боюнча жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тараптар Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо процессин жөнгө салуучу ченемдик техникалык документтердин долбоорлорун талкуулап макулдашты. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайда өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Кийинки жолугушуу Өзбекстандын аймагында өтөт. Булак Назар Ньюс.